Азыркы мезгилде биздин баарыбыздын эле ичибиз күйүп турат. Баардыгынан. Бир дагы күйбөгөн киши жок болуп атат. Эгерде сиз бир кандай бир семейный маселе менен же болбосо үй бүлөлүк бир проблема менен ичиңиз күйүп аткан болсо, анда субханалла мен эң биринчи айта турган нерсем ушул эки. Ошол аялыңыз менен болуп аткан болсо, аялыңызды кечирип коюңуз дагы. Ошол жаман нерселерин көрбөгөнгө аракет кылып коюңуз болду. Эгерде бала бакырыңыз менен болуп аткан болсо, бала деген бала, баланын иши чала дегендей, ошо балдарыңызды да кечирип, аларга дуа кылганга өтүңүз. Анан эң жакшысы эгер Кыргызстанда болсоңуз, анда бир 3 күндүк даватка чыгып келе калыңыз деп айтат элем да. Эгер макул боло турган болсоңуз. Эгерде андай макул болсоңуз, анда ар бир мечиттерде кечки шамдан кийин, намаздан кийин сабактар болуп атат. Ошол жерге отуруп, балким руханий бир азык алса да. Анткени көп адамдар Кудайга жалынганды билбейт, же ошондон сураганды билбейт, ошон үчүн кыйнала берет да. Ошол себептен бул 3 жол бар. Кечирим, анан кийинкиси бир өзүнүн оңдоо, напсисин оңдоо үчүн чыгуу, үчүнчүсү болсо бир жакшы бир руханий, мындай айтканда Раббани деп коебуз, Кудайдан өтө корккон аалымды устаз кылып ошонун жанында отуруу.